Кытай жарандарынын колун кармап турмушка аттанган 6 кыз келин кризистик борборго кайрылган. Алар күйөөлөрүнөн зомбулук көргөндөр, келиндердин алды 2 балалуу болуп калган. Алар мыйзамдуу неке күбөлүгүндө калышкан. Бирок жыйынтыгында Кытай мырзалары балдарынын жана жубайларынын жоопкерчилигин алган эмес. 16-17 жылдары бизге 6 келип кайрылды, 6 кыз келин. Булардын негизги себептерин өздөрүнүн айтуусу боюнча турмушка чыгып, анан алданып калып калышкандар да. Ушул 6-нын ичинен ошо 4-өө Кыргызстан жарандыгын алган. Мынаки, короче, Кытай деген шалар бизге чейин жетип келиштир. Мыякта тал теректердин баарысын неме кылып, мыяка мондай палатка тизишип алып, Кытайлар жатат. Могу тал теректин баарын кырып, алтын казышат экен биздин сайдан. Буларды токтотуш керек, жигиттер, чогулалы. Шакалдарды кубалайлы. Каршы, бүт установка кылып коюштур. Ушул жерден алтын жайкашат экен, биздин ичкен суубузга чейин барат да, анын зыяндыгычы. Кыргызстан биздин карыз үчүн Ысык көлдү бизге бериш керек деп Жириновский айткан эсиңиздерде бар, урматтуу коллегалар. 1,5 миллиард эли бар Кытайдагы Жириновскийде болуп, бирөө чыгып, же болбосо баарын töөлөгүлө десе биз эмне дейбиз? Справка катары биз сыяктуу Кытайдан көп суммада карыз алган Тажикстан 1000 квадрат километр жерин Кытайга берип салды деп интернет булактарында жүрөт. Такталган маалыматтар боюнча Кытайдан көп карыз алган Шри-Ланка порту 99 жылга ижарага берип алып алды. Бир чоң порту куруп туруп кайра өзүнө. Пакистан болсо ошондой эле порту 40 жылга кайра Кытайга берүүгө мажбур болду. Биздин ТЭЦти, энергетика системабызды, жолдорду бизге бер деп алып ала турган болсо, биздин кийинки өнүгүүбүз, биздин суверенитетибиз, өзүбүздүн жерибиздин территориальной целостность деп коебуз. Ошону кантип коргойбуз? Мына ошолордун баары астыга чыгып атат.